Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adamlar жоқтан бар қылған, құдірет күшті, Алла Тағала чек шүгірлерін айтайды. Оның сүкімі құлы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға саламдар жана салауаттар айтайын. Иншалла бүгін бұйырса, ажылық жана умраға тиешелүү кээ бир маселелерди айтабыз. Буга чейин сиздерге убада берип келгендей, ажылыктын жана умранын кандай аткарылуусуну, баягы өкүмдөрүн баарын айтып баштап туруп эле, кээ бир негизги болгон өкүмдөрдү айтып, кыскача нускача кантип аткарылышы боюнча айтып беребиз деп айтканбыз. Бүгүн буюрса ошол умра жана дагы ажылыкка тиешелүү болгон кээ бир гана маселелерди айтабыз. Эртеге ажылык боюнча сөз кылабыз иншалла. Умра дегени бул кичи ажылык же болбосо ошол Маккага барып кээ бир белгиленген өкүмдөрдү аткаруу, ниет менен кошо. Умранын негизги сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон 4 нерсеси бар, же болбосо 4 фарзы бар деп айтсак болот, же 4 талап кылынган нерсеси бар, амалдары бар. Бул ихрам байлоо, таваф кылуу, анан Сафа жана Марвадан чуркоо. Андан кийин ихрамдан чыгуу. Ихрамдан чыгуу албетте бул фарз болбосо да, бирок кылынуучу амалдардан. Эгерде сиз ихрамдан чыкпасаңыз, эмне өмүр бою ошол ихрамда калып кетүү коркунучу болот, мындайча айтканда. Эми ошону бири-бирден баштайбыз. Ихрамды байлоо качан байлаш керек? Ихрам деген сөз өзү эмне? Ихрам дегени бул Аллах Таала шариатта айткандай сүрөттө кийим кийүү. Эркек кишилер үчүн ихрамдын сүрөтү мынакей моундай болот, Эркек кишилер үчүн бул баардык кийимдерин чечет. Жанадан эки ушундай астына жана үстүнө эки материал менен болот. Бул мейли ак болсун, мейли башка цветте болсо деле боло берет, Ак, кара, жашыл айырмасы жок. Ушундай эч бир тигилиши жок. Эки гана материалдан болуш керек. Анан ихрам байлаганда, ушу ихрам кийгенде эркек кишилер көңүл буруш керек эмне? Бутунун могу томугу ачык болуш керек, Ошондуктан моундай бут кийим кийгени дурус болот. Неге дегенде томук ачык болуш керек, Ушул жердеги томук ачык болуш керек. Ихрам байлаган адамдар ушундай. Ал эми аял кишилер мындай кийим кийиш аял кишилерге шарт эмес. Аял кишилер ушул өздөрүнүн кийими менен боло берет. Неге дегенде аял кишилердин колу, мойну, башы, чачы аврат болот алардыкычы. Ошондуктан аял кишилер өзүнүн кийими менен кала берет. Алар мындай эме болбойт. Астына үстүнө бирден материал ушундай кылып орошу аларга шарт эмес. Алар өздөрүнүн кийими буга чейин хижабы кандай болсо ошондой эле кие берет. Болгону эгерде никап таккан же болбосо жилбаб таккан аялдар боло турган болсо, анда алар эмне жүзүгө тийгизбей турган кылып тагыш керек. Алардын ихрамы ушул гана. Ошол бир баягы таза кийимдердин бирөөсүнү кийип алыш керек. Болгону жүзүнү гана жаппаш керек деп айтканбыз. Эми ошол ихрамды байлаганда бизде дагы бир канча эмелер бар, шарттар бар. Ал кайсы? Храмдын өзүнүн чегарасы бар. Ошол чегаралардан эмне ихрамсыз өтүп кеткенге болбойт. Мисалга алганда, эгерде сиз Мадина жактан келгенде, Зулхулейфа деп коет, ушул жерден бияка чейин ихрамсыз өтүп кетсеңиз, анда сизге эмне штраф жазылып калат, бир кой союп беришиңиз керек болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул Зулхулейфага келгенде, ушул чегарага жеткенге чейин ихрам байлашыңыз керек, же ал жака жеткенге чейин эле алыстан үйдөн келе жатканда же болбосо Мадинадан чыкканда деле ихрам байлап кетсеңиз болот, Ошондой эле эгерде сиз Кувейт жактан келгенде, мисалга моундай корм деп коет. Эми бул арабчасы кичине башкачараак, бирок интернеттен издесеңиздер ушинтип чыгат. Бул жактан машина менен келип калсаңыз ушундай. Ал эми жана дагы бул жакта мисалы Ирактан келгенде Зату Эрк деп коет. Мисалы Ямандан келгендерге Ялабидан деп коет, Могу эгерде Мысырдан дагы океандан келсеңиз, могу Зухфа, ушундай. Ушул чегарадан мындайча айтканда, мынакей. Ушундай сызык бар. Ушул сызыктан сиз эмне ихрамсыз өтүп кетсеңиз болбойт ушул жакачы. Дагы бир ушул жерден бир кошумча айта турган нерсе, бизде Кыргызстандан умрага баруучулар же ажылыкка баруучулар самолет менен болуп калбады. Ошол самолет менен учканда эки жерге барып конот. Биринчиси Мадинага барып конот.
Madinaga barıp bolsa, Madinaga barıp ihram baylasa bolot. Söz türlü Kırgızstan'dan çıkkanda ihram baylap çıkış şart emas. Ekinçisi Cidde şahrıga barıp bolot. Cidde şahrını eger baykagan bolsoңуздар мынакей. Баягы ihram baylay turgan çegeranın içinde kalıp kettik. Gördünüzler mi? Hem bu точно çizik emas, men примерно кылып çizdim. Ушуга окшош болуp içinde kalıp ketти. Siz ne eken? Eğer de samolyot koңгондон кийин ihram baylay turgan bolsoңуз, анда siz эмне штрафка түшүп каласыз. Ошондуктан үйдөн же болбосо аэропорттон учуп жатканда сөзсүз түрдө ихрам байлап чыгышыңыздар керек. Жана айтып кеткендей, эркектер баардык кийимин чечип, ошол гана кийимин киет, ал эми аялдар болсо жок, ошол кийим менен болот. Болгонун ниет кылып, талбия айтып башташ керек болуп калат. 2 рекат намазын окуп баягы ихрам байлагандан кийин ниетти кылган болуш керек экен. Ушинтип ихрам байлаганыбыздан кийин لبيك aytабыз. Леббейкти кандай? Леббейк Аллахумма леббейк, леббейк ла шарика лека леббейк, иннал хамда ва ни'мата лека вал мулк ла шарика лек деп ушундай айтабыз. Ар бир жогоруга чыкканда, автобустан түшкөндө, самолетко чыкканда, самолеттон түшкөндө, машина жогору жакка карап чыкса, ылдый болсо, жадам коюп жүргөнүбүздө, кыскасы дайыма ушул зикирди айтып жүрүш керек. Астагфируллах саллаллаху алейхи вассалам дегенге караганда, сиз ихрам байлагандан кийин лаббайк Аллахумма лаббайк айткан эң жакшы. Ошол эң жакшы зикир болот. Ошол зикирди айтып, эмне кылабыз? Маккага карап киребиз. Кээ бир адамдар Мадинага барат. Мадинага барганда пайгамбар зиярат кылуу өзүнүн адеттери, кээ бир ал жакта кылынчу кээ бир амалдар бар. Алар боюнча иншалла балким башка сабактарда айтып беретирбиз. Азыр биздики умра. Умрага не кылат? Биринчи ихрам байлап, сөзсүз түрдө ихрам байлаганда ушул чек аралардан өтүп кетпеш керек экен. Ушул чек арадан өтүп турган болсок, анда биз эмне экен? Сөзсүз түрдө ихрам байлап туруп өткөн болушубуз керек экен. Ниет кылып, ошол талбия айтып, анан өтүшүбүз керек. Андан кийин биз ихрам байлагандан кийин Маккага келебиз. Маккада кара таш, мону Каабатуллах деп коет ушуну. Ал эми биз кыргыздар колдонуп жүргөн кара таш деген мына могул жериндегисин ушуну кара таш деп коет. Мынол үйдүн өзү Байтуллах деп коет, же болбосо Каабатуллах деп коет. Ушул эмне? Кааба деп аталынат. Ал эми Хажарул Асвад деген могул жер кара таш ушул жер болот. Эгер сүрөт сиздерге көрүнүп жатабы? Сүрөт көрүнүп жатат экен, Ушул жер кара таш болот. Жана мен коюп берген точка жер. Анан мынакей. Могул жер кара таш деп аталынат. Ал эми монол үйдүн баары эмне? Каабатуллах же болбосо Байтуллах деп аталынат. Же Кааба деп ушуну үйдүн баарын айтабыз. Кара таш деп, мынакей могул жерде кичинекей гана жердегини кара таш деп айтабыз. Ушул жерге баргандан кийин эми эмне кылабыз? Албетте, умрага биринчи барган адамдар кара ташты көргөн учурда, Каабаны, кара ташты эмес, Каабаны экен. Каабаны көргөн учурда кылынган дуасы кабыл болот. Ошондуктан туугандар кимде ким Каабага барганда, же умрага, же ажылыкка бара турган болсо, барганда жерди карап жакын барыш керек. Эгерде көрүп калсаңыз, анда ошол жерде токтоңуздан жакшылап дуа кылып алыңыз. Өзүңүзгө бакыт тилеймиз, илим тилеймиз, Куран жаттоо тилеймиз, бала чакаңыздын бактысын сураңыз, Кыргызстаныбызга ийгилик сураңыз, Кыргызстандагы жаштарга, узуп кеткен адамдардын оңолуусуна, мусулмандарга күч кубат, жана башка баардык толгон токой жакшылыктарды сурап алыш керек. Неге дегенде, Каабаны биринчи көргөн адамдын дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот. Ошондуктан жерди карап, барып Каабага жакын болгондо дуа кылыңыз. Же болбосо эгерде алыстан бара жатканда эле көзгө көрүнүп кала турган болсо, анда эмне? Ошол жерден токтоп туруп жакшылап дуа кылып алыңыз. Албетте биз билебиз, даарат менен жуулунган, тазаланган абалда барган эң жакшы болуп эсептелет. Андан кийинкиси биз ихрам байлап Каабага келдикпи, Каабадан дуаны кылып алдыкпы, эми биз эмне? 7 жолу таваф кылышыбыз керек. 7 жолу таваф кылышыбыз керек. Таваф деген эмне? Ушул Каабаны айлануу. Каабанын могу сыртынан баштап айлануу. Могул жерден айланса болбойт. Могул жерди мынакей 5 карасаңыздар, Хажарул Исмаил дейт, же болбосо Хатим деп коет. Хажарул Исмаил, Исмаил алейхисаламдын орду. Ушул жер. Мунун аталышка да өзүнчө бир окуялар бар. Ушул могул жерден айланган болбойт. Албетте бул жерден айлантырбайт. Эми эгерде бирөө өтө күчтүү болуп кетип, же болбосо мүмкүнчүлүгү болуп кала турган болсо, мисалга президент болуп кетип же башка ушул жерден айланам десе, ал адамдын тавафы дурус эмес. Ихрам байлагандан кийин ушундай таваф кылуу. Тавафты эмне? 7 жолу кылабыз. Мунун сүннөт мустахаб амалдарын кээ бирөөлөрү эмне? Могул жерден баштайбыз. Эгерде адам жок болуп, мүмкүнчүлүк боло турган болсо, башка бирөөлөргө зыян бербестен туруп, сиз
Kaabаны mo kara taşты öpkөнгө кармагыңа мүмкүнчүлүк болсо, ушул жерди кармап дуа кылып öpкөндөн кийин анан эмне кылабыз? Колду көтөрөбүз дагы. Эркек кишилер моундай болуп оң жагын ачат. Анан эмне кылабыз? Ушул жерден бул жакка карап тавафты кылып баштайбыз. Саатка тетири жүрүш кылабыз. То есть эмне Каабанын оң жагынан айланабыз. Оң жакка карап айланабыз. Моундойго айланбайбыз. Балким эмне мындайга айлануу ката, моундойго айлануу туура. Негизи барсаңыздар эле адамдар айланып жаткан болот, ушуга карап кете бересиздер негизи. Ушундай кылып айланып баштайбыз. Айланып баштаганда эркек кишилер, аялдар эмес эркек кишилер монтип оң жагын ачып, кийимди ушундай кылып оройт дагы. Башкы 3 айлануусунда 7 жолу айланабыз да. Башкы 3 айлануусунда балбан басыш кылат. Балбан басыш деген эмне? Балбан басыш деген бул кичине чуркамыш болуу же болбосо өзүнүн күчкө ээ экендигин көргөзүү, эркек экендигин билдирүү мындайча айтканда. Негизи пайгамбарыбыз сүннөт хадистерде келгендей балбан басыш кылуу, ошондой кылып 3 жолу эркек кишилер ошентип айланат. Ал эми аял кишилер жок, чуркабайт дагы. Жөн гана айлана берет. Аларга балбан басыш дагы жок аял кишилерге. Ал эми эркек кишилерге бар. Эркек кишилер сөзсүз түрдө ошондой кылыш керек. Анан ошентип эмне кылып бир жолу айланабызбы? Бир жолу айланып келип могул жерге келгенде кайрадан Каабаны могу кара ташты карап туруп, колду көтөрүп, салам айтып, саламдашып, анан кайрадан ассаламу алейкум деп, анан кайрадан эмне кылабыз? Оң жакка карап, кайрадан ушинтип экинчи айланыш башталат. Бул жерден баштадыкпы, кайра ушул жерден бир келгенде бир айланыш болот. Кайра 2 келгенде 2 айланыш, 3 келгенде 3 айланыш болуп, ушинтип 7 айланыш кылабыз. Ал эми башкы 3өөсүндө эркектер балбан басыш кылат, калган 4өөсүндө жөн гана баягы жөн эле басыш менен айланып басса болот. Таваф кылууда сөзсүз түрдө кээ бир маселелер бар. Мисалы таваф деген мечиттин ичинде болуш керек. Сиз мечиттин сыртында болсоңуз анда жарабайт. Мисалга могул жерде таваф кылсаңыз болот, мечиттин ичине кирет. Могул үстүгө чыгып таваф кылсаңыз болот, мечитке кирет. Ал эми могул жактарга чыгып машина менен же башка бир нерселер менен таваф кылсаңыз эмне экен? Жарабайт. Мынакей могу сырттан. Сыртынан дагы айланууга мүмкүнчүлүк бар да. Мечит өтө чоң, кыйналып кетесиз, бирок ошондой болсо дагы бирөө ушинтип таваф кылам десе, анын тавафта жарабайт. Же болбосо бирөө машина менен эле мындай 7 жолу айланып койсо, аныкынан жарабайт. Сөзсүз түрдө таваф бизде эмне? Мечиттин ичинде болушу керек. Сөзсүз түрдө мечиттин ичинде болушу шарт биздечи. Эгерде мүмкүнчүлүк болбосо, мына могул жерде кылган эң жакшы. Эмнеге дегенде жакын болот, жагындагы батыраак болот. Эгер дагы мүмкүнчүлүк болсо, могу биринчи этаж, экинчи этаж, үчүнчү, болбосо төртүнчү этаж, могул жактарга чейин дагы чыгып кылсаңыз болот. 4 этаж же 3 этаж ушундай. Мечиттин чоңдугу аябай чоң эле, Анан мисалга жашы өтүп калган аял кишилер же болбосо жашы өтүп калган чоң ата, чоң энелер боло турган болсо, алар баспастан эле баягы коляскалар бар, атайы ошол коляскалар менен да таваф кылса, алардын да тавафы дурус эле. Ал эми басып кылган эң жакшы, Ошентип тавафты бүтүргөнүбүздөн кийин биз эмне кылабыз? 2 рекет намаз окуйбуз. Ушул тавафтын 2 рекет намазы болот. Бизде чоң бир эреже бар. Ал эреже эмне? Ар бир тавафтан кийин 2 рекет намаз окуу жакшы амалдардан деген. Бирок бул жердегиси эмне? Сүннөттөн күчтүүрөгү амалдардан эсептелет. Эми 2 рекет намаз окуйт. 2 рекет намаз окуганда эң жакшысы монол 7-ни карасаңыздар мынакей. 7 эмне? Макаму Саййидина Ибрахим. Ибрахим алейхисаламдын макамы дейт, орду дейт. Бул жерде Ибрахим алейхисаламдын ташы бар. Таш дегенде ушул Каабаны курганда колдонулган таш бар. Бейиште чүргө деп айтылат. Эми ушул могул жерде туруп, биздин кыблабыз могу Каабада. Мындайга намаз окуйбуз да, бул жакка карапчы. Ушул могул жерлерде туруп намаз окуган эң жакшы. Тавафты 7 жолу таваф бүтүргөнүбүздөн кийин ушунда могул жерде Макам Ибрахимдин артында туруп намаз окуган эң жакшы. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушул жерде болбосо, артырагында да окуса болот. Эгерде бул жакта окуганга мүмкүнчүлүк болбосо, милициялар уруксат бербей коет кээде, же башка бир себептер болуп калат, адам көп болуп кетиши мүмкүн. Эгерде ага мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда эмне? Ошол харам мечитинин каалаган ордунда эле намаз окуса боло берет, мынакей. Ол харам чоң да. Эгерде сиз могул жактан таваф кылдыңыз,
Ол Ибрахим алейхисаламдын макамынын артында туруп эме кылайын десесиң, ама ичинде калып кеттим ол жактарды, Ушул жакта таап эме намаз окуйн десең, мүнчүлүк жок болсо, ушул могул жакта туруп, бул жакта туруп, бул жакта туруп окусаң да боло берет. Э? 2 рекат намаз окуйбуз. 2 рекат намаз окуганыбыздан кийин эмне кылабыз? Биз Сафа жана Марва тоосуна барабыз. Сафа жана Марва тоосу мынакей. Мынакей. Ол ушул узуну, ушул жак Сафа жана Марва тоосу. Бул жакта жана айтып кеткендей 2-3 же болбосо 4 этажы ушундай. Ошол жерлерде эмне Сафа Марвага барып чуркайбыз биз. Сафа Марва мынакей. Азыркы көрүнүшү ушундай. Алдыңкы кезде мындай тоо болгон да, алдыңкы кезде тоо болгон. Азыр тегиздеп мечит кылып 4-5, 3 этажы, 4 этажды да билбейт экенмин, ошончо этаж кылып чыктат. Ал жака барып Сафа Марвада эмне кылабыз? Чуркайбыз. Чуркоону кылабыз. Эмне? Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Инна сафа вал марвата мин шаириллах дейт. Сафа жана Марва бул Аллах Тааланын аяттарынан болгон бир белги дейт, бир аят. Ушул жакта биз эң биринчи барганда Сафадан башташыбыз керек. Неге дегенде пайгамбар хадисте айтат, Аллах Таала баштаган тоодон баштагыла деген мааниде. Бул Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Инна сафа. Сафа деп биринчи айтты, ошол себептен биз эмне? Сафага барабыз. Сафага барып, Сафага барып жеткенде, мынакей. Могул жак Сафа болсо, мисалга мен точно билбейт экенмин, азыр кайсы могул жер Сафа болсо, ушул жерге барабыз дагы Каабаны карап туруп эмне кылабыз? Дуа кылабыз. Жакшы нерсе сурайбыз дагы, анан чуркап баштайбыз. Чуркап баштап, мынакей, муну жашыл жерге келгенде чуркап эмес, жөн эле бассак да боло берет, сөзсүз түрдө чуркаш шарт эмес, басабыз, анан ушул жашыл жерге келгенде эмне? Чуркаш керек болот. Жашыл жерге келгенде эркектер чуркат, аялдар чуркабаса деле боло берет. Ушул жерден чуркап өтөт. Чуркап өткөндөн кийин анан Марвага жетет. Марвага жеткенде кайрадан кыбланы карайт дагы, Каабаны карайт дагы дуа кылат. Дуа кылгандан кийин ушул Сафадан Марвага бир барганы бир чуркоо болуп эсептелет. Бул жакта 7 чуркоо керек да. Анан Марвадан кайра Сафага карап келет дагы, могу жашыл светте, жашыл чызыкта кайрадан чуркат, анан Марвага жетет. Сафа Марвага келгени 2 болот. Марвадан Марвадан Сафага келет дегеним. Анан ошол Марвадан Сафага келгени эмне болду? 2 болду. Эми кайра Сафадан Марвага карап барат 3 болот. Ушинтип 7 жолу кылат. Сафадан баштайт дагы, Марвадан бүтүрөт. Ушинтип 7 жолу чуркагандан кийин, мынакей могу жашыл светтер, азыр мондой кылып жашыл свет менен боеп койгон. Көрдүңүздөрбү? Астыны үстүнө. Мынакей бул жактан дагы кенен элек мынакей. Могу жашыл, нар жагы жөн эле светте. Көрдүңүздөрбү? Могу жер жашыл светте. Мынакей азыр 2ге бөлүп койгон. Мына бул жагы да барасыз, бул жагы да келесиз. Көрдүңүздөрбү? Узун бул жерчи. Кыйналып бир күнгө 3 жолу умра кылсаңыз, мен жаш бала болсом деле, мындан 1-2 жыл алдын барганмын. Жаш болсом деле чарчаганбыз. 3 жолу умра кылганда чарчап калганбызчы. Кыскасы узун. Кийин мына бутуң ооруп кетет. Ошентип эмени бүтүргөнүбүздөн кийин, саийни бүтүргөнүбүздөн кийин эми биз эмне ихрамдан чыгабыз. Эмненин? Умранын ихрамынан чыгабыз. Умранын ихрамынан чыкканда эмне амал кылынат? Эркек кишилер чачыны кырдырса дагы болот, же болбосо кыскартса дагы болот. Ал эми аял кишилер чачыны кыскартат гана. Аял кишилер чачыны шарт эмес. Эркек кишилер чачыны алса сүннөт. Эң жакшысы чачыны алганы жакшы, чачыны кырдырганы эң жакшысы ушул. Ал эми аялдар чачыны кыскартканда бир тал чачты алып койбосун жок. Чачынын баарын жыят дагы эмне? Бир анмула деп коет, ушул бир манжанын учу барго, бир бөлүгү. Ошончолук деңгээлде алыш керек. Баарын бир жыят дагы эле, уч жагынан ушундай кесип коет. Ушунусу жетиштүү болот. Ушул нерсе менен умрадан чыгып, анан ошо чачын алгандан кийин 2 рекет шүгүр намазын окуп койгон эң жакшы болот, 2 рекет шүгүр намазын окуп койгон эң жакшы болот. Анан баягы биз башында ихрамды айтып жатканда унутуп кетипиз. Ошол жакта ихрамды байлаганда эмне дуа кылган эң жакшы болот. Баягы Аллахумма инни уридул хаджа фаяссирху ли ва тaqabbalhu минни депчи. Ошол сыяктуу дуаларды айткан жакшы. Анан котормосо эмне? Аллах Таала мен азыр ажылыкта айтып салыптым, умраны кыл. Аллах, мен умраны кааладым, аны мага жеңил кыл жана аны менден кабыл кылгын деп ушундай кылып дуа кылган эң жакшы болот. Умрада Муздалифага баруу, Арафага баруу, шайтанга таш ыргытуу, Мина туусуга баруу,
намаздарды бириктирип окуу деген нерселер жок. Умранын амалдары ушул үчөө гана. Кайсы? Ихрам байлоо, таваф кылуу, саи, Сафа Марвада чуркоо болду. Ушул гана. Башка умрада талап кылынуучу амалдар жок. Эми албетте сүннөт, мустахаб жана башка амалдар бар. Бул кону фарздын же болбосо важиптин деңгээлинде башка амалдар жок. Анан акырында эмне ихрамдан чыгыш керек болот. Ихрамдан чыккандан жана айттык сөзсүз түрдө чачты алуу менен чыгат деп айттык. Ушул умра кыскача, нускача ушундай. Кандай экен? Эң биринчи ихрам байлайт экенбиз. Баягы чек арадан өтүп кеткенге чейин сөзсүз түрдө ихрам байлап келиш керек. Ихрам байлоочулар мен кыргыздарга тиешелүү кылып айтып жатам. Анткени арабтар эгерде Саудиянын өзүндө жашаган, Макканын ичинде жашаган адамдар болсо, ал адамдарга өзүнчө эмне бар? Ихрам байлоонун жолдору бар. Аларга мисалы баягы чек арадан бир аз башка да чек ара бар, ошол чек араларда ихрам байлаш керек. Дагы бир иншалла ушул умрага тиешелүү болгон зарыл маселе экен, унутуп калыпмын. Ал кайсы маселе? Бизде эгер сиз бир умраны ушинтип бүтүрдүңүз да, бир умраны ушинтип бүтүргөндөн кийин дагы умра кыламын дей турган болсоңуз, биздин Ханафи мазхабта болот. Бизде кээ бир таксырлар болбойт деп айтат экен. Жок, андай эмес. Ал ката маселелерден бизде Ханафи мазхаб боюнча бир барганда 10 жолу, 20 жолу, кааласаңыз 1000 жолу ихрам кылсаңыз, Ханафи мазхабы уруксат берет ал нерсеге. Кээ бирөөлөр айтат экен, пайгамбарыбыз бир жолу ихрам байлап келип, бир ошол Маккага келгенде бир эле жолу ихрам кылган, башка ихрам кылса болбойт экен деп айтат. Ал адамдар биринчиден илими жок экен, экинчиден Ханафи мазхабын жакшы билбейт экен, үчүнчүдөн сахабалардын кылган амалдарын билбейт экен. Неге дегенде сахабалар эмне Маккага келгенде бир канча жолу умра кылган же болбосо ошого далилат кылуучу сөздөрдү айткан. Эгерде сиз бир ихрамды бүтүргөнүңүз, бир умраны бүтүргөнүңүздөн кийин кайра умра кылам деп ниет кыла турган болсоңуз, кайрадан ихрам байлайсыз. Бирок ихрам байлаганда сөзсүз түрдө монол чек араларга барып ихрам байлап келиш керекпи? Жок, андай эмес. Эмне? Монол Маккага жакын болгон жер бар. Эмне Айша мечити деп коет. Ошол жакын гана, бир 25 мүнөттүк, 30 мүнөттүк жол Маккага жакын. То есть баягы Харам мечитиге жакын болгон орун бар. Ошол жерге барып ихрам байлап келесиз. Неге дегенде ал ихрам сиздики ошол жерде, то есть сиз уже местный болуп калган, местный дегенде ихрам байлоо боюнча экинчи өкүмдү алганыңыз үчүн, баягы биз айткан биринчи өкүм эмес, тетиги чек араларда эмес, эмне экинчи өкүмдү алганыңыз үчүн ошол Айша мечитинен ихрам байлап келесиз да, калган таваф, саи, Сафа Марвада чуркап, ошол намаздарды окуп, ихрамды ушинтип бүтүрсөңүз дурус болот. Биздин Ханафи мазхаб ошого уруксат берет. Ихрамды кайрадан айтабыз, кыскача, нускачасы эме кылуунун, умра кылуунун. Умрага ниет кыласыз, ихрамды байлайсыз. Ихрамды байлагандан кийин эмне? Талбия айтасыз. Талбия лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк акырына чейин. Андан кийин муну сөзсүз түрдө баягы микоттон байлаш керек, же болбосо Айша мечитинен байлаш керек, жакыныраак. Эми Айша мечити деген кыргыздарга түшүнүктүүрөөк. Ушунчалык деңгээлде. Андан кийин ихрам байлап талбия айтып ниет кылганыбыздан кийин эмне кылабыз? Харам мечитиге барабыз. Харам мечит деген ушул. Мына сүрөттө көрүп турганыңыздар, ушуну Харам мечит деп аталат. Эмне Харам мечит деп аталат? Аны айтканбыз буга чейинки сабактарда. Ошол жерге барып, эмне 7 жолу таваф кылабыз, Могу Каабаны айланып 7 жолу таваф кылабыз. Айлануунун баягы жолдорун айттык. Баш мүчөсүн эркектер оң жагын ачат дагы, балбамасы кылат. Ал эми аялдар эч жагын ачпайт, эч кандай балбамасы кылбай, жөн гана алар айланып таваф кылат. Ар бир таваф кылганда Хаджар Асвадга келип, салам берип, жана ошентип таваф кылат. Таваф кылып бүткөндөн кийин Ибрахим алейхиссалам макамынын артында эмне 2 рекат намаз окуйт. Ошол тавафтын намазы, же болбосо умранын намазын, таваф намазын окуйт дагы. Андан кийин Сафа жана Марвага барат да, ал жакта 7 жолу чуркайт. Сөзсүз түрдө Сафадан башташ керек. Эгерде Марвадан баштап койсоңуз туура эмес. Сафага барып, эмне кыбланы карап дуа кыласыз дагы, анан Сафадан Марвага карап басып баштайсыз. Качан жакшы чызык болсо эркектер чуркайт, аялдар чуркабай эле өтсө дагы боло берет. Марвага барып, кайрадан кыбланы карап дуа кылып, анан кайрадан Сафага карап келесиз. Ушинтип, эмне 7 жолу айланып бүтөсүз дагы, анан чачыңызды алдырып, же болбосо чачты кыскартып, аял кишилер болсо эмне болот? Сиздин умра амалыңыз ошол менен жыйынтыкталат. Ал эми аны бүткөндөн кийин 2 рекат шүгүр намаз окуп коюу эң жакшы. Неге дегенде Аллах Таала сизге бир жолу умра кылганга жүк берди. Жана да умранын дагы бир зарыл болгон маселеси, сиз умраны өзүңүздүн атыңызга кылсаңыз да болот, дүйнөдөн өтүп кеткен атаңыздын же бир туугандарыңыздын атына кылсаңыз да болот, тирик жүргөн атаңыздын же башка бир туугандарыңыздын атына да кылсаңыз болот.
Bize Hanefi mazhabda ошол нерсеге уруксат берилген. Эми буюрса